Урматтуу акалар, аталар. Мен сиздердин бардыгыңыздарды мешитке кууп кирип намаз окутканга милдеттүү эмесмин. Бардыгыңарды жетелеп мешитке камаганга милдеттүү эмесмин. Бирок айтканга милдеттүүмүн. Ва ма алайна иллал балагул мубин. Жеткирүү гана милдет. Түшүндүрүү гана милдет. Бирок 2 жылдан бери, 3 жылдан бери эскертип атабыз, айтып атабыз, деп атабыз. Ойлонолу, ойгонолу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кимде ким 40ка кирген болсо дейт. Азметте 40тан ул дейин санасаң, бир 15та чыгабыз. 60тан 40тан ашкансың. Кимде ким 40ка кирген болсо, акырет базарына кириптир дейт пайгамбар. Ким 40 жашка кирген болсо, акырет базарына кириптир, соодасын күчөтсүн, ибадаты менен, намазы менен, орозосу менен, таквалыгы менен. Эми мурдакы арак отурушун башкасын таштасын, сигаретин ыргытсын. Эгер 40ка кирип оңол болсо, акырет базарына кирип өзгөр болсо, анда өз денесин тозокко даярдасын дейт. 20да жаш элең, 25те жаш элең, 30да жаңы үйлөндүң элең, 35те дагы бир ишиң бар эле. 40ка кирдиң, 60ка кирдиң. Капа болбоңуздар, мен атамдан чоң кишилер отурасыздар. Мечит кадам баспаганыңыздар бар. Бул жакшы эмес. Бүгүн Аллахтын үйүнө барып Кудайга ибадат кылбасаң, кааласаң, каалабасаң муну ол жерде сураласың. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менин үммөтүм 60 менен 70 ортосунда жашайт дейт. Менин үммөтүм 60 менен 70 ортосунда гана жашайт дейт. Бүгүн 60 менен 70 эмес, 2 күндүн биринде уккан жаңылыгың 20 жашын өйте көмүптүр. 7-чи класс 4-чи этаждан ташаптыр. 1-чи курсу 12-чи этаждан ташаптыр. Бүгүн өлүм жашарып кетти аталар. Кырсык кетти. Карасаң бүт 30 жаштагы, 27 жаш, 28 жаштагы 4 адам өлдү, 2 адам өлдү. Экөөсү ошол жерден мерт кеткен, экөөсү больницадан өлдү. Бүгүн өлүм жашарып кетти. Сиз 60ка кирип, 70ке кирип ойгонбой атасыз, ойлонбой атасыз. Аллах Таала бир жаккан сыпатың бар үчүн ушунча өмүр берип аткандыр. Бирөөнүн болбосо бирөөнүн сөзүнөн таасирленип, ойгоноптур деп сизде ар кандай курка тыгып аткандыр. Бирок тилекке каршы мына ошол жүрөктөрүңүздөр таш болуп катып калып эле, ушу монолиттей эле өзгөрбөй тура бербеңиздер. Аллах Таала биз өзгөрө алабыз, өзгөргөнгө жөндөмдүү болгондугубуз үчүн аят, хадис, Кур'ан жөнөткөн. Эскерткин, Мухаммад. Кул я ибадияллазина асрафу аля анфусихим. Күнөө менен, зына менен, бузукулук менен өмүрүн текке кетиргендерге айткын. 60ка кирип, бир ибадат кылбагандарга айткын. Ла тaqnatu min rahmatillah. Аллахтын рахматынан үмүт үзүшпөсүн. Инналлаха ягфиру зунуба жамиа. Анткени Аллах Таала күнөөлөрдүн бардыгын кечирем дейт. Мухаммад, буга чейин мешитке барбаган, намазга барбагандарга айт. Бүгүн катта баштасын, кечирем дейт экен.